Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы сиз эл собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз Жаралуу жүрөктү айыктыр деген жаңы чыккан китептин автору менен маектешели деп турабыз. Ал Сагдами Дунганова бүгүн биздин студияда конокто. Кутман күнүңүз менен. Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле ошо өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз, анан кантип мындай жазуучулукка кызыгып калдыңыз? Бул экинчи китебиңиз экен. Менин атым Сагдами Дунганова. Мен Нарындан болом. Нарын областынын Атбаш районунун Акмыз айылынан. Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүргөн болчумун жана ошол кичинемден эле китепти абдан жакшы көрчүмүн, көп окучумун. Мага көбүн эсе Алым Космоновдун ырлары жакчу. Жана дагы Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бүргүн, Кыямат китептери мени өзгөчө таасирлендирген. Анан ичимден ойлорум көп болчу. Ошол ойлорумду бөлүшкөндү, жазганды жакшы көрчүмүн. Анткени көбүн эсе ойлорумду адамдар менен бөлүшсөм да башкача кабылдагандай сезиле берчү да. Анан университетке келип, ошол Көй Кашкан фондуна кирип, ошол фондко киргенден кийин дагы өзүмө ошол жазуучулук жака, ошол ойлорумду бөлүшүү тарабына шыгым бар экенин, жазгым келгенин байкадым. Анан сөзсүз түрдө ойлорумду жаза баштадым. Мунун жыйынтыгы менен буюрса экинчи китебиз жаралып отурат. Кайсыл жака жазчыңыз эле, анан аны китеп кылып чыгаруу идеясы каяктан келди? Мындай же башында эле ушуну китеп чыгаргыңыз келчү эле? Жок, эч убакта ойлогон эмесмин мен китеп чыгарам го депчи. Болгону эле кичирээк кезимде блокнотума жаза берчүмүн, андан соң телефондун заметкасына жаза баштадым. Мындай ойлор кээде эмеде маршруткада баратканда келет, кээде бир жерде отурганда келет, анан ошол ойлорду жаза калып, деп эметип баштачумун. Анан биринчи китебибиз чыккан Ыймандагы махабат деген. Аны Акыл Сабырбеков экөөбүз биргеликте чыгарганбыз. Ошол Акыл мырза түрткү болду негизи китептин чыгышына. Ал мырза түрк окуяларын кыргызча котордук, бирок ошол китептин ичинде менин өзүм жазган 4 кыскача да окуям бар. Анан ошолорду жазып жиберсем, сонун болуптур, чыгаралы, жазалы деп. Анан ошондон башталды го дейм да. Ал эми бул китепти болсо ошо жазып атып эле топтоп анан басмаканага жиберсем, басмаканага жабып анан чыгардык. Бул китептин ошо аталышы Жаралуу жүрөктү айыктыр деп аталышын эмнеге мындай койдуңуз? Анан китеп эмне жөнүндө, ичинде эмнелер бар экенин окурмандар? Биринчиден Жаралуу жүрөктү айыктыр деп бул жерде окуя бар. Балалуу боло албаган үй бүлө туурасында. Анан ошол жерде бул экөө балалуу болбогонун себебинен эки жолго түшүүнү чечим кылышат да. Анан бир карыяларга жолугуп калышып, ошол карыя дагы балалуу боло албай жүрүп, балдар үйүнөн бала багып алган туурасында окуясын айтып берет. Анан ошондо балага кеңеш берет да, сен ошо жүрөгү жаралуу жетим баланын жүрөгүн айыктырсаң, жараткан сөзсүз түрдө сенин да жүрөгүң айыктырат деген сүйлөмү бар. Анан ошол жерден алып анан койгонбуз Жаралуу жүрөктү айыктыр депчи. Бул жерде менин өзүмдүн кыскача ойлорум бар. Анткени багы өз ойлорум менен бөлүшкүм келди адамдар менен. Андан сырткары 3 кыскача дагы окуя бар. Сүйүү жөнүндө албетте бар дагы. Буну жазганыңызга мындай аз эле убакыт болду окшойт. Мындай алгачкы окурмандар болдубу? Кандай пикирлерди айтып атышат? Бул китептин басылып чыкканына аз гана убакыт болду. Алгачкы эки окурманым мыкты болуптур, жакшы автор экенсиз, бизге жакты деген эмени калтырышты, ой пикирди. Анан редактор дагы жакшы болуптур деп мактады, басмаканадан дагы, анан башкаларга дагы жагат деген үмүттөмүн. Эң негизги мындай сиз негизи жазып атканда мисалы эмнени айткыңыз келет, эмне жеткиргиңиз келет, же мынтип окурмандар кандай ойдо калса же кандай болуп өзгөрсө деген бир мындай
кандай оюңуз бар да? Бул жерде мени көп түшөлткөн суроо биз жашоого эмне келдик, эмне максатыбыз бар деген нерселер бар да. Анан мен ушул нерселерди бөлүшкүм келген окурмандар менен. Көп нерсе суроо боюнча калган. Ал жерде ар бир окурман ошол суроого жооп тапса деген ишеничим бар. Анан дагы балким баягы адамды түшөлткөн нерселер болот го. Анан ошондой түшөлгөн сезимдеринен ушул китеп аркылуу жоо алса, кандайдыр бир жакшылыкка бөлөнүүгө, анан көбүнчө өзүңөрдү сүйгүлөө деген, башкалардан көз каранды болбогула деген темаларды көтөргөм. Балким ошонун аркасында көп адамдар өзүн сүйүүгө, башкалардын оюна, пикирине көз каранды болбоого аракет кылышат деген үмүттөмүн. Ошол нерселерди камтыгам да ичинечи. Анан азыр мындай башындагы бир окуя жөнүндө кыскача айтып калбадыңызбы? Ал окуяны жазганыңызга мисалы эмне түрткү болгон, идеяны кайдан алгансыз? Башында менин дагы ден соолугума байланыштуу бир кичинекей ал кезде студент болчумун. Больница алып жүргөндө ошо бир врач айткан эле да, балалуу боло албайсыңар мындай эме менен депчи. Эми баардык нерсе жараткандын колунда албетте. Анан ошол нерсени мен кандай жашамакмын деп өзүмдүн эмемин өткөрүп көргөм да, эгер мен балалуу болбосом кандай болмок депчи. Андан сырткары көп эле жакындарымды көрдүм. Балалуу боло албай жүрүшөт. Анан кыргызда бар эмеспи, качан деп ар кимдин жашоосуна мурдун тыга берүү деген нерсечи. Анан ошол бул ажырашуусуна да ошондой нерселерди түрткү болот да, окуядачы, ар кимдин кийлигише берүүсү. Анан ошол ойдон анан бириктирип айткым келди. Анткени жакшы сөз бар го, бала тапкандык эмес, баккандык дегенчи. Анан ата энеси балдар канча сөзсүз эле балалуу болуш үчүн төрөгөн колунан келбесе, сөзсүз эле төрөө деп кажети жок, багып да балалуу болсоңуздар болот деген нерсени айткым келген. Мындай ата энесиз балдарды дагы ата энелүү кылып бактылуу кылсаңар болот деген нерсеничи. Жакшы ой экен. Бул болсо китепти ошол мисалы нарында жатып жазган канчалык мындай ыңгайлуу, анан канча убакытта бүтүп жарык көрдү? Бул китепти жазганга бир жарым жылдай убакыт кетти окшойт. Биз үй бүлө менен келин дагымын мен. Анан ошол мага колдоо көрсөткөн кайын журтум да бар болгондон да чоң бакыт болду да. Мен ноутбукту көтөрүп алып жумушка кетем, тиякта жүрөм, биякта отурам. Азыр мен илхом келет, жазып алайынчы, бир ойлорум десем, кайнам, мейли жазып атат ал деп эле өтө чоң жумуш кылгандай колдоо көрсөтүштү. Ошонун натыйжасында анан жаздым да. Кайда болсо телефонго жазып коюп, аны ноутбукка көчүрүп, тиги эмеге улап салып коюп айтыр. Ошондой ыңгайына жараша. Азыр эми заман өнүкпөдү, сөзсүз түрдө жазыш үчүн барак ручка алып отуруунун кереги жок го. Кайсыл жерден эргүү пайда болсо ошол жерге отуруп анан жаза баштаганга мүмкүнчүлүк бар да азыр. Ошо бир нерсени жазып атканда, мисалы сизге ошол процесстин өзү мындай канчалык жагат, же анан бүтүп салганда кандай сезимге келесиз? Жазып атканда дайыма мындай башыңыз бош болбой, бир ойду дайыма ойлонуп жүрө берет го дейм да. Эми жазып аткан учурда мен эс алам да. Дүйнөнүн азыр убакыт аябай батып өтүп атат го. Анан биз адамдар ошол убакытты өтүп атат. Анан мен болсо ошол убакыттын өтүп атканын унутуп калам да. Өзүмдүн жан дүйнөм менен эле жүрө берем. Анан бир ой келет. Мындай бош ой болуп аткан маалда келсе, ошону мен да кечке кайталап жүрө берем да. Мындай деп анан ошол нерсени түшүргөнгө аракет кылам. Сразу жазгангачы, телефонду ала алып, кыскача жаза калып эме кылганга. Бирок аябай эле мээримде такалып, анан башка жакты унутуп калуу деген нерсе жок. Сөзсүз түрдө. Бирок сарсанаа болуп, тияк мындай кылып салсам болмок. Кээде жазып аткан убакта токтотуп башка жумуш менен алек болуп кетүүгө туура келгенде бүтүрүп салсам болмок деп кыжалат болуп калам. Ал эми жазып бүткөндөн кийин өзүнчө бир чоң ишти кылып салгансып, сонун бир сезимдер болот да. Бир китепти бүткөндөн кийин ошо экинчисине идеялар келип, же ойлор келип, ошол сыяктуу сезимдер болобу? Дагы жазгыңыз келеби? Мисалы, дагы жазсаңыз эмне жөнүндө, кандай кылып жазмаксыз? Бул жакта бүткөндөн кийин эч нерсе жазган келбегендей сезим болду. Анан тоого барып, аме коюна, жаратылыш коюна салып келгенден жок, мен дагы жазам
так эмне жөнүндө жазсам болот деген ойлор келе баштады, изденүү да. Бирок бул жакта кыскача болсо мен бир эле окуяны бир китеп кылып чыгарууну көздөп жүрөм да. Азырынча ошол нерсеге такшала элекмин, дагы өзүмдү өнүктүрүшүм керек деп ойлойм. Анан ошонун натыйжасында буюрса кыялымды ишке ашса керек. Негизи ушул азыркы жаңы чыккан китебиңиз мындай кимдерге арналган? Бул мындай жаштаргабы же кимдер үчүн деп ойлойсуз? Өз баамымда мен курактуу жаштарга дейм. Бирок окуй келгенде балким жашы өтүп калган инсандарга деле жагымдуу болот болуш керек дейм да. Себеби бул жакта мындайча айтканда нукура кыргызчаланып жазылган. Азыр болсо көбүн эсе тааныштарым биз түшүнө албай атабыз деп айтышат да, мындай. Сенин оюң өтө эле татаал биз үчүн депчи. Балким баягы жашы өтүп калган курактагы эже байкелерибиз окуса аларга жеңилчилик жаратат. Анткени азыркы жаштар көбүн эсе орус тилге басым жасап калбадыкпы. Анан аларга менин ой толгоолорум кыйындык жаратып атканын көп угуп калдым да, ошо сеники мындай биз үчүн оор болуп атат. Жөнөкөй жаз депчи. Болушунча жөнөкөйлөткөнгө аракет кылдык. Жаштарга сиңимдүү болсо керек. Ушул жерден ошо бул китеп сиздин оюңузча кимге мындай кантип жардам бериш керек? Азыркы убакта ушу кайра эле жаштарга келип токтолот окшойбуз. Көбүн эсе мындай билбейбиз го эмнени кааларыбызды. Мен окуунду бүтүп тапшырып атканда мен балдар менен иштешүүнү каалайт болушум керек, мага ошол нерсе керек деп тапшыргам. Окууну университетти бүтүргөндөн кийин түшүндүм, бул меники эмес экенинчи. Өзүм эне болгондон кийин жок, мен өзүмдүн балам эле тарбия берип, өзүмдүн баламды эле жакшы көрө алат экенмин көрсө, башка балдарга өзүмө баланы бергендей эмени бере албайт экенмин деген ой келди да. Бул китеп ошо анан китеп жазуудан өзүмдү таптым. Ошондой нерселер камтылган да, балким өзүн табууну, өзүн издөөнү, мен киммин, өзүмдү сүйө албай койдум деген да тема бар. Өзүмдү көп адамдар баягы өзү менен өзү күрөшөт го. Ошонун өзүн сүйүүгө жол ачат болуш керек деп ойлойм да. Мындай көп суроолор, темаларда козголгон, анан ушул жерден жооп алышса керек деген ойлорум бар. Сизге окшоп мынтип өзүнүн сүйүктүү ишин же чыныгы эмне кыларын тапчу жаштарга дейбизби, негизи эле мындай китеп жазгысы келип ойлонуп жүргөн, жазуучу болгусу келген сыяктуу жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Сөзсүз түрдө оюңарды жазгыла, аракет кылып көргүлө, бөлүшкүлө демекчимин. Анткени жакшы сөз барго, жакшыны бөлүшсөң көбөйөт дегенчи. Анан ошону бөлүшө берсеңер, кыргыз тилинде жазылса, тилибиз өнүксө, маданиятыбыз өнүксө, Чыңгыз Айтматовдун китептери которулган сыяктуу ушу жаштардын жазган китептери дагы ушуну башка тилдерге которуп, элдер дагы башка улуттагы адамдар дагы биздин маданиятыбызды, биздин мындай сөзүбүздүн байлыгын, көркөмдүгүн билишсе деген бир тилегим бар. Андыктан ар бир жазуучу болгусу келген жаштарга ийгилик кааламакчымын. Аракет кылып көрүш керек. Өздөрүн сынап көрүш керек да. Көрсө адам жазап көрмөйүнчө ага жетпейт экен. Анан жазап кылып көрүшкөндөн кийин анан ошол нерсеге колумдан келет деп адам көргөндөн кийин анан баары ишке аша баштайт экен акырынданчы. Өзүнө ишеним алыш керек экен. Аракет кылып анан рисковать этиш керек да. Тобокеликке салып көрүш керек. Ошол эле мисалы өзүнө ишеним кантип келиши мүмкүн? Аны мындай ишенимди пайда кылыш үчүн кандай ыкмалар бар же кандай аракеттерди көрсө болот деп ойлойсуз? Мен деле өзүмө көп күмөн санайм да. Мен колуман келеби, мен жазганымды элдер жактырабы, мен туура эле кылып атамбы депчи. Анан андай күмөн ар бир эле адамда болсо керек. Бирок адам өзүнө ишенмейинче эч ким ишенбейт. Адам өзүн мен кыла алам, менин колумдан келет демейинче эч ким поддержка бере албайт да. Анткени адам өзү түшкөн ылайдан өзү гана сурулуп чыкпаса эч ким суруп чыга албайт. Ошондуктан өзүнө биринчи ишениш керек. Кайталаш болбой жатабы? Издениш керек экен адамчы. Жок, мен кыла алам. Жок, мен жасай алам депчи. Анткени мен өлгөндө сөөгү болуп аталып эле ошол бойдон унутулуп кетишимди каалабайм да. Артымда бир нерсе из калса дейм. Анан ошол нерсе үчүн мен аракет кылгым келет да. Истегенде атымды
чоң атамдын атын да алып жүрөм, ошо менен кошо чоң атамдын аты да унутулбаса деген жакшы тилегим бар. Ошон үчүн аракет кылам да. Ошентип аракет кылыш керек окшойт. Аракет кылыш керек ар бир жан деп эсептейм. Ошо мындай китеп жазган кишилерди бизде көпчүлүк мындай алар дагы көрүп китепти сүйүп окугандай сезим болот да. Бул ушул ой канчалык чын? Анан сиз негизи кандай китептерди окуганды жакшы көрөсүз? Кимдин китептерин окуйсуз? Кайсы тилде окуйсуз? Мен көбүн эсе баарыбыз эле Чоң Айтматовду жакшы көрүп болушубуз керек. Ушул инсандын китептерин окугам. Сара Джиянын китептерин окугам, көбүнчө ал сүйүү темасында. Өзүмө негизи драма, ошо сүйүү деген темалар жагат, балким жаш болгондугум үчүн. Анан түркчө дагы китептерди окудум. Көбүнчө кыргыз тилде окуганга аракет кылам. Себеп дегенде өзүмдүн сөз байлыгым дагы өссө деген ниетим бар да. Анан орусча дагы окуйм. Бирок орус тилде көбүнчө детектив жаатында болсо жакшы көрөм. Анан сүйүү жаатында көбүнчө. Кыргыздардан болсо ошол Шайлообек Дүйшеевдин Агындыларын тажабай окуй берем. 3-4 ирет окудум. Ар бир окуганда ушундай рахат алып, жыыргап аябай окуйм. Чоң Айтматовдун китебин окудум. Дагы ошол сыяктуу эле көп эле китептерди окудум. Аттарын унутуп калыш керек деп айтайын десем. Тарыхты окуганды жакшы көрөм. Тарыхты кыргыздар кайдан келген, кандай жаралган, эмне болгон, үркүн туурасында окуганды абдан жакшы көрөм. Жанагы орустардын басып алышы, сынган кылычты окуп бүттүм жакында эле 2 ирет. Анда кичирээк кезинде окугам. Кичирээк кезинде мен үчүн кыйын тема болгон. Азыр уже ошол сынган кылычты анализдеп, мындай болгон турбайбы дегенге жарап калыптырмын да. Ушундайлар жагат. Ар түрдүү жанрда окуй берем айтор. Алдыда дагы китеп сиз жазышыңыз мүмкүнбү? Анан ал болсо мындай кандай темада ким жөнүндө же кандай темада жазгыңыз келет? Алдыда Кудайым буйрса дагы эмгекте жаралат болуш керек. Көбүнчө адамдын жаратылышы менен болгон байланышы туурасында жазгым келип жүрөт да. Адам менен жаратылыш канчалык деңгээлде байланышкан деген. Анан дагы мигранттар жөнүндө жазгым келип жүрөт. Эмнегедир ушул теманы козгом. Мигранттын балдары туурасында жазайын деген ойлорум бар. Ошо дайыма эле мындай окуялар же эмне жөнүндө, ким жөнүндө жазышыңыз керек болгон бул өзүңүз менен байланыштуу болобу же жакындарыңыз, билбейм, мындай сизге жакын адамдар жөнүндө да жазып калышыңыз мүмкүнбү? Билбейм эми кандай болуп калат, бирок мен жеке эле жакындарым эмес, айлана чөйрөдөгү адамдар менен таанышып, баарлашып окуясын укканды жакшы көрөм да. Ар бир адамдын баскан жолу туурасында укканды жакшы көрөм. Себеби ар бир адамдын баскан жолу тарых деп коет го. Анан ошондон идея жаралат да. Эгерде баягы ушул адам басып өткөн жолуна өкүнгөндөр көп да. Кап мен ошондо ушинтип эле койсом деп. Анан балким ошол окуяларды китепке чагылдырсак, ошол окуянын жаатында анан бул мындай жашоону басып өтсө, значит мындай эмес турбайбы деп дагы келечек анан сабак алып калса керек деген ойлорум бар да. Ошондуктан адамдар менен көбүрөөк баарлашканга аракет кылам. Адамдар менен таанышуу, баарлашуу, башка чөйрөлөрдө жүрүү бул жаңы идеялардын, жаңы жазуулардынга түрткү болот да. Бул мурдакы китепте сиз ошо дагы бир автор менен чогулуп жазган болсо, бул биринчи жолу өзүңүздүн китебиңиз болуп атат да. Канчалык күттүңүз муну мындай жарык көргөнгө чейин, анан чыккандан кийин кандай? Чын эле сиз каалагандай болду, кандай сезимдериңиз болду? Бул китепти 2 айдай күттүм. Иши кылсам мага убакыт бат эле өттү, сабыр дедим. Жараткан ар бир нерсенин маал саатын билет. Ар бир нерсенин өзүнүн сааты болот эмеспи? Анан чыккандан кийин толкундандым. Чын эле меникиби, чын эле мен жазып койдумбу, чын эле элге жайылып атабы ушул нерселер депчи. Анан жакшы сезимдер болот экен. Баягы сабырдын түбү сары алтын деген нерсе бекеринен эмес экен да. Анткени күтүүнүн жыйынтыгы дээрлик жакшы болду.
Канча тиражда чыкты, анан азыр мындай кайсы жерлерде сатылып атат, аймактарда алгысы келгендер үчүн канчалык жеткиликтүү, ошол боюнча айтып койсоңуз. Азыр 1000 тиражда басылды окшойт. 1000 нуска басылды. Бук Хауста, Сабырда, Феноменде сатылып атат. Алар аймактагылар жеткирип берип барыш керек магазиндерде, ошо байланышып алып алса болот ошол магазиндерге. Чоң рахмат. Бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда бул китепти эмне үчүн окуш керек, окуса окурмандар эмне таба алат, ушундай суроого кыскача жооп берип койсоңуз, анан жыйынтыктайлы. Китепти атайып тургандай эле жаралуу жүрөк таяктар. Балким ошо жүрөгү жаралуу жандарга жакшы бир даба болбосо дагы ошого себепчи болот деп ишенем. Андыктан барыңыздар окуп көрүңүздөр, ой пикириңиздерди айтыңыздар. Сиздер менен өзүмдүн жан дүйнөмдүн бир бөлүкчөсүн бөлүшүп атканыма кубанычтамын. Жана ар бириңиздердин ой пикириңиздерге муктажмын демекчимин. Ошол азыр ой пикирлерди сурап калбадыңызбы? Алар кайсыл жака айтса болот? Мындай азыр баары социалдык медиада барсызбы? Кантип мындай окурмандар менен байланыш түзө аласыз? Facebook жана Instagram баракчам бар. Ал ошол баракчаларга жаза берсе болот. Азыркы учурда ар бир катка жооп бергениме куштар болуп турган чагым демекчимин. Чоң рахмат, сизге дагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан чыдап эле мындай жаш жазуучулардын болуп жатканы жана чындап эле жазгысы келгени бизди кызыктырды. Мындан ары дагы жакшы китептердин автору болуп, көп чыгармалар жаратасыз деп ишенебиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эсопол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда Жаралуу жүрөктү айыктыр китебинин автору Сагдами Дунганова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.